Биринчиден биздин конференциянын өткөзүшүнүн башкы максатыбыз бул президентке кайрылуу. Кыргыз Республикасынын президенти ишкерлерге карата саясатын колдойбуз. Анткени жана туура деп ойлойбуз. Эмне себептен? Анткени ишкерлер бул мамлекетибиздин эң зор адамдары. Булар мамлекеттен акча сурабайт, пенсия пособие окшондору. Булар өздөрүн өзү багат. Булар жана башкаларга жумуш орундарын түзүп берип атат. Эң башкысы мамлекетсиз жалгыз кирешеси болгон салыктар төлөп атат. Президенттин саясатын колдоп, биздин жергиликтүү бийликке чоң рахмат айткыбыз келет. Бул биринчиден биздин шаар башчыбыз Тагаевке, архитектура башчысы Байжигитовго. Анткени алар бизге ишкерлерге толугу менен көмөктөшүп мына жардам берип атат. Бирок алардын колдорун Бишкектик кандайдыр бюрократтар колдорун байлап атат. Ким бул бюрократтар жана кантип байлап атат? Биринчи бюрократ бул Госстрой. Мисалы 2017 жылга чейин Жалал Абад шаардык архитектурасы көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн уруксат кагаздарын берип жүргөн. Бирок 2018 жылы Госстройдун стат секретары Бөрөбаев тарабынан буйрук чыгып, милдеттүү түрдө граждандык авиация менен макулдашсын деп койду. Биз Жалал Абадты куруучулар Жалал Абадта үйлөрдү куруп жүрүп, кандайдыр бир себептер менен өзүнүн чөнтөктөрүн расход кылып Бишкекке барып, граждандык авиация менен макулдашыш керек эмес. Макул, биз ошол расходдорду көтөрөлүк барайлык. Барсак, граждандык авиация өзү бир ойлоп табылган положениеда эмес болгон бир правиланы алып чыгып, аэропорттун радиусунда буферный зона деп коет, 2 километр ичинде көп кабаттуу үйлөрдү курууга мүмкүн эмес. Бул кайсы эмненин негизинде кабыл алынган буферный зона? Биздин башыбыз жетпей атат. Же булар Жалал Абадка келген эмеспи? Келбейби? Аэропорттун жанында канча деген курулуштар бар. Бишкектен отуруп эле өзүнчө бир правиланы кабыл алып коюп, мындай айтканда ишкерлерге иштетпейт. Биз ишкерлер айтабыз ар дайым мамлекеттик органдарга, бизге мамлекеттин бир кредит керек жок, мамлекеттен бир госгарантия керек жок. Бизге сураныч бир эле пут тоспогулачы да. Жол ачып болгула, биз өзүбүз жумуш орундарын түзүп, мамлекетибизге салык төлөп, шаардын инфраструктурасын мамлекетти өнүктүрүүгө толук Кудай кааласа кудуретибиз жетет. Бизге бир гана сураныч пут тоспош керек. Президентибиз бир жылдан бери сайрап атат, айтып атат, ишкерлерге жардам бергиле, көмөктөшүлө деп. Бирок кээ бирки бюрократтар эси жок балдарга окшоп, болуптур, макул деп ойлоп отурат. Бирок эч кандай аракет жок. Кат жасак, ана мына комиссия түзүлүп каралып атат. Бул акыры бул мыйзам Куран эмес го, буну өзгөртүүгө мүмкүн эмес болгондой. Толтура мыйзамсыз мыйзамдар кабылданат, бирок алар кайра эле процедуралар менен өтүп жок болот. Бирок ошол гражданский авиациянын положениясы бир жылдан бери кыймылдап отурат. Азыркы учурда бизде канча деген жүздөгөн адамдар иштеп атат. Бул чет өлкөнүн жарандары эмес, бул Кыргызстан жарандары. Биз төлөгөн салыктар да Кыргызстанга түшүп атат. Биз дагы бизнес, Кыргызстан жараныбыз. Кичинекей болсо да шаарыбызга, мамлекетибизге бир өнүктүрүү кошуп атабыз, үйлөрдү куруп. Ошол себептен урматтуу президент ошол Бишкектик бюрократтарды иштетип, иштебесе алмаштырып берүүңүздү суранат элек деп, ушул пресс-конференция өткөзгөнгө мажбур болдук. Бюрократ дегенди так даана айтып койсоңуз, кимдерге? Бул биринчиден Госстрой, анын стат секретары Бөрөбаев тарабынан чыгарылган бир буйрук бар. Биз бул боюнча генеральный прокуратурага жаздык. Бул буйрук мыйзамсыз, анткени өкмөттүн токтому бар. Положение о порядке выдачи разрешительных документов депчи. Бул буйрук ошол өкмөттүн токтомуна каршы келет. Генеральный прокуратура протест келтирди буга, бирок эч кандай реакция жок. Экинчи бюрократ бул граждандык авиация. Өзүнчө эле алып табылган бир правиласы. Буну өзгөртүп кой. Бул эмне? Кыйынбы? Болгону жөнөкөй бир транспорт министри тарабынан бекитилген. Бекиттигин кайра бузуп, азайтып кой. Бул проблема жок да. Жок, аракет жок. Ошол жерде эле отурат, болбойт деп. Ошол эки бюрократ дейбиз, ошолорго бир чара көрүп, же алмаштырып берүүнү суранат элек. Рахмат.
кечиресиз, дагы бир кичинекей маалыматыбыз бар да. Шаардык бийлик, мисалы биз эмненин негизинде курулушту баштап атабыз да. Шаардык бийлик тарабынан бизге ушундай үй куруунун астында ап уйту деген документация берилет. Бул деген биз РЭСтен, суудан, жылуулук системасынан, экологиядан, санэпидстанциядан өтөбүз. Булардын баардык уруксат кагаздары бар. Сууга мешать кылбайт, канализацияга мешать кылбайт, экологияга мешать кылбайт, кандайдыр санэпидстанция авариялык нелер жок. Баардык уруксат берген. Бир гана бишкектик бюрократ гражданский авиация болбойт деп атат. Эмне негизинде болбойт десең, өзү билбейт. Рахмат. Менин атым Маматов Зарылбек, Royal Строй курулуш компаниясынын жетекчиси болом. Бизде буга чейин Бишкек шаарында курулуш иштерин жүргүзүп келгенбиз. Ушул учурдан пайдаланып, шаар жетекчилерине, шаар архитектура башчысына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу өткөндө да жыйын болуп өттү. Биздин көйгөйлөрдү угуп, өкмөт башчысына жеткизе турган болду. Мына азыр айтып кетти. Чындыгында бүгүнкү күндө граждандык авиация тарабынан сунушталып, анан Минтранс аркылуу бекитилген эреженин негизинде 2000 километр радиустагы курулуш иштерин жүргүзүүгө болбойт деген эреженин негизинде бүгүнкү күндө ушу бизге окшогон ишкерлерди кандайдыр бир тоскоолдуктор жаратып жатат да. И бул менен катар, мисалы үчүн мамлекеттик жазык аткаруу кызматынын аэропорттун жанында 2 үй курулган. Ал үйдө бүгүнкү күндө канчалаган 100 миллиондон ашык акча каражат сарпталып мамлекеттин эсебинен ошол жаза аткаруу кызматкерлерине курулуп, бирок бүгүнкү күндө жаза аткаруу кызматкерлери да кире албай жатат да. Мен айтайын, ушу өкмөт башчы дагы бул боюнча жогорку кеңеште эл өкүлдөрүнө айткан, жарым жылдын ичинде чечебиз депчи. Бирок буга чейин уже 1 жыл өтүп кетти. Бир колу, мисалы үчүн, өкмөттүн бир колу үйдү куруп атса, бир колу кайта ошону чектеп киргизбей жатат да. Ошо менен катар эле бизге окшогон ишкерлерге тоскоолдук жаратып, курулуш иштерин токтотобуз деген маалыматтар берилип атат. Эми чынын айтыш керек, Кыргызстанда бүгүнкү күндө мына курулуш иштерин мамлекеттен бир тыйын инвестиция сурабастан, акча сурабастан курулуш иштери өзүнүн жеке Кыргызстан жарандары аркылуу жүргүзүлүп жатат. Мына Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта эл өкүлдөрү жана Кыргыз Республикасынын президенти ушу ишкерлерди колдойлу, булар бүгүнкү күндө мамлекетке салыктарын төлөшөт, жумуш орурларын камсыздашат деп жатат. Бирок өкмөт башчы жана анын мүчөлөрү бүгүнкү күндө бизге окшогон ишкерлерге кандай мыйзамсыз, мисалы үчүн мыйзамга же бүгүнкү шартка туура келбеген эрежелерди, буйруктарды кабыл алып, тоскоолдук жаратууда. Ошон үчүн кайрылып кетет элек эл өкүлдөрүнө жана Кыргыз Республикасынын президентине биздин көйгөйдү угуп, мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүп, бул эреженин талаптарын болгондо дагы Минтранстын буйругу негизинде бекитилген эмени 2000 метрди оңой эле бир 500 метрге түшүрүп беришиңерди суранабыз. Мына Курманбек Московский көчөсүндө жайгашкан заправкам бар болчу, иштеп аткан. Ошо элдерге ошол жерде строймаркет жанында бар үчүн ошолго тоскоолдук кылбасын, заправкаларды четке чыгарып, Оштогу баягы заправканын жарылуусунан кийин ошол ойго келип, ошо заправкамды бузуп, бүгүнкү күндө 4 кабаттуу элге керектүү строймаркет курайын деп проектилерди кылып, бар жогуну бүтүрүп, мына ушул Жалал Абадтагы бардык службалардан уруксат кагазын алып, анан мен жарандык авиациянын уруксаты керек экен, ал жарандык авиацияга барып, арызым менен кайрылдым. Бирок бир гана тоскоолдук ошо жарандык авиациянын уруксаты болбой, мен азыр ишмердүүлүгүм токтолуп турат. Себеби ошол жарандык авиация 2000 метрге чейин деген
законду, мыйзамды алып туруп ошондон уруксат бербей койду. Эми мен ошол биздин президентибизден, ошол баардык шаар жетекчилерден, ошол өкмөттөрдөн суранат элем, ошо жеке ишкерлерге жакындан көмөктөшүп, ушул мыйзамды 500 метрге чейин чектеп бизге уруксат берип койсо. Мына эртең эле кыш келет, биз кышка чейин ошол жерде канча адамдын ишмердүүлүгү токтоп турат. Ошого чейин куруп, ошо жеке ишкерлерди, ошол жерде иштеген ишчилерди баардык иш менен камсыз кылышыбыз керек. Себеби азыр биздин Кыргызстанда завод, фабрикалар жок. Баардыгы Кыргызстан жарандары чет мамлекеттерге иштегени кетип калып атат. Ошон үчүн биз жеке ишкерлер ушуну иш менен камсыз кылайлы деп, ушинтип иштерди неме кылсак, бизге ошол жарандык авиациянын тоскоолдуктары болуп жатат. Анан ошону мен дагы бир нерсени учурдан пайдаланып айткым келет. Мен бир эле Жалал Ата ишкердик кылбайм. Сызагыр районунун дагы Кызыл Туу айыл өкмөтүндө өзүмдүн жеке мал базарым бар. Мына 15 жылдан бери сотторум токтогой келет. Мына мен жогорку соттон Токпаеванын, Верховный соттун төрайымы болчу, ошо Токпаеванын чечими менен ошол жерде мына 30 жылдан бери иштегениме карабастан Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысы Самидинов Нурбек ушул күнгө чейин соттошуп, мен ишмердүүлүгүмө тоскоолдук жаратып жатат. Мен мындай кызыл буну союз бузулгандан кийинки менчик күбөлүгүм бул. Мына Обул Патросойдон сатып алган 450 000 сомго алган күбөлүгүм. Андан кийин Токпаеванын чечими менен, Верховный соттун чечими менен мындай босактарды алып, кызыл китептерди алсам дагы, ошого дагы карабастан Самидинов Нурбек мен ишмердүүлүгүмө тоскоол кылып, ошол жерге сотко берип, мен ишмердүүлүгүмө мынандай баардык проектилерим бар. Баардык немеден ак лотторум бар. Акт приемкаларым бар. Баардыгы мынандай немелерим болсо дагы ошо Самидинов Нурбек мага өтө чоң тоскоолдуктар жаратат. Бул боюнча мен президентке кайрылып кат жаздым эле. Ошол катымды азыр администрацияга, акимге контролуна коюп койгон. Ошого дагы карабастан мен соттошомун. Мен соттошо берем, мен жеримди алышым керек. Мен өзүмдүн муниципалдык базар кылам дейби, же өзүнүн кызыкчылыгы барбы, мен билбеймин. Ушул мени ишканамды бузуп, жеримди бошотуп берди. Ушул күнгө чейин мени мындай түшүнбөй атат да. Буга окшогон түшүнбөгөн айыл өкмөттөр, жерди түшүнбөгөн айыл өкмөттөр, жеке ишкерлердин немесин түшүнбөгөн айыл өкмөттөрдүн кимге кереги бар? Элге пайдасы билбей, ошол жерде мына Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн 300дөй жараны иш менен камсыз болгон. Келип тирикчиликтерин кылып, алык сатыктарын жүргүзүп кетет. Ошо элди дагы карабастан, ушул жерди, ошол ишкананы бузуп, жерди бошотуп бересин деп ушундай сотторго берип мени кыйнап жатат да. Эми ушуну мен суранат элем. Ошол өкмөттөн, биздин президентибизден ушуга окшогон иш билбеген айыл өкмөттөрдү, эч нерсени түшүнбөгөн, эч жерде иштеген айыл өкмөттөрдүн кимге кереги бар? Ал элге деле пайдасы тийбейт. Ушуну баардыгын мыйзам чегинде карап, ушуну туура чечим кабыл алып берет деп сиздерден суранып кетер элем. Рахмат. Шаардык областтык кездерде ошол убакта 92-жылы Бекмурат Осмонов губернатор болуп турганда бул маселе козголгон. Бул областта ичинде 5 жер тандалган. Базар Коргондон тандалган, Көгөр тараптан тандалган, Барбын үстүнөн тандалган. Анан башка жака чыгаруу боюнча бул иш каралган. Бекмурат Осмонов кеткенден кийин ошол бойдон каралбай калып кетти. Бул аэропорт. Бул аэропорт азыркы күндө өтө көйгөйлүү маселе. Бул элге жана ошо жашоочуларга, ишкерлерге өтө чоң тоскоол жаратып келатат. Бул келечекте дагы мына дача сууну көрдүңөр, Бишкектеги аэропортту. Бул айылынан бул аэропорту алып чыгып кетиш керек тезинен. Ошон үчүн жогорку бийликтерден мына сиздер да текшерип көргүлө, карап көргүлө, жогору жака жеткизгиле. Бул местный өкмөттөр, жетекчилер бизге чоң жардам берип атат. Аларга чоң рахмат. Бирок ушул маселени жогорку кеңештеби,
мамлекеттик эмеде бул жерден чыгарып кетпесе болбойт буну. Мисалы, ошол жерде өндүрүштөр бар, өнөр жайлар бар, канча үйлөр бар айлана тегерегинде. Кокус Кудай сактасын, бир самолет түшкөн болсо, мына нече база бар, бир эмес 4-5 нече база бар. Ал жерде газ жайгашкан. Аларды эсепке албай эле бул ишкерлерди бут тоскондо туура эмес болуп калат. Лучше ошо бийликке кайрылабыз, даже президентибизден кайрылат элек ошого. Ушул нерсени чечип башка жака жылдырып берсе бизге жакшы болмок. Элдин коопсуздугу дагы сакталмак. Кокустан Кудай сактасын, бирдеме болгон болсо шаардын жарымы кетет. Мына көрүп атасыңар, башка мамлекеттерде жарылса, целый шаарларды алып кетет. Мына кече жакында мени Казакстанга чакырышты, Чимкентке барып келдим. Ал жерден мага бир жерден 12 гектар предлагать этишти, бир жерден 9 гектар предлагать этишти. Өкмөт бийлик баш болуп туруп мага көрсөтүп кетишти. Мынакей жер саласыңбы деп. Анан ойлонуп мен бул жерге келдим кайтып. Өзүмдүн жеримде иштейин, өзүмдүн шаарымды оңоюн, ушул жерге салымын салайын деп. Ал жерде өкмөттүн бийликтери, акимдер, депутаттар өздөрү чуркап жүрүшөт. Мынакей сууңду алып келип берейин, газыңды алып келип берейин, бүт баарын алып келип берейин, только сал деп атат. Биз баягы сырттан инвестиция издебестен кайта өзүбүздүн инвестордорду колдонушубуз керек. Сыртка элди чыгарбастан кайта ушул жерде пайдаланышыбыз керек. Ушул жерде налог төлөйбүз, ушул жерде иш менен камсыз кылабыз элдерди. Ошон үчүн мен да суранып кетерим, ошол биринчи аэропортту чечип берсе, анан элдин тынчтыгы да болот, ишкерлердин да иши да жүрүшөт. Рахмат укканым. Assalamu alaikum. Маселе болуп атат. Ушу аэропорт деген маселе болуп атат. Азыркы курулуп жаткан объектибиз мыйзамдуу эле курулуп атат. Буюрса, себеби ал зонага кирбей калды, аэропорттун чектеген зонасына. Аэропорттун чектеген зонасында да 2-3 объектибиз бар эле, баштай албай отурабыз. Эң биринчи маселебиз ушул. Өзү негизи бул аэропорт генпланда жок болгон да, өзү негизи жок. Азыр эми биздин шаарыбыздын башчысы генплан чийдиребиз деп атат. Тигилер да суранып атыптыр, азыр бизди да киргизип бергиле депчи. Бирок ушуну бир кандайдыр бул жактан чечилбей атат да негизичи. Ошону бир жок дегенде бир 500 метрге түшүрүп берсе. Себеби аэропорт азыр картасын чийип неме кылып койгон, селекционный зона деп полностью немесине алып, бул биягы жаңы дыйканга жетип, бул жагы паркка чейин келип, мындайча айтканда шаардын 68%-ин мындайча айтканда бүт жаңында токтотуп койду курулуш. Бул даже бир этаж жөнөкөй магазин куруп туруп өткөзө албай атышат. Бул шаардын өнүгүүсүнө өтө чоң немесин залакасын тийгизип атат. Ошол биздин эң негизги эле маселе ошо. Калган жактан бизде эч кандай тоскоолчулук жок. Бардык ишканалар, бардык биздин жалабаттык немелер колдоо эле неме кылып атышат. Ушу эң негизги маселе ушул. Рахмат. Канча кабатка чейин курулуп алынып атат? Канча кабатка чейин курса болот деп атышат? Аэропорт бир этажга да уруксат бербейт. Бир этаж жөнөкөй бир 9-12 магазин курган экен, ошондо отказной жиберет. Анда буга чейин курса кандай болот экен? Бул ошол дача бизде 5 этажга чейин үйлөр бар да. дачасы бул эми мындай болуп атат. Жанагы айткандай эле статс секретарь ушинтип эле Госстройдун секретары ушундай бир неме кылып турду, Минтранстын немесине чыгарып эле болду, ушундай болбойт деп коюп атпайбы? Негизи Союз малына деле курулган. Аэропорттун жанында эле эң жакын дом, по-моему, 300 метрдин ичинде. Курулуп турат. Андан бер жакка кайтсак деле, эжемде эле курамдап атканга чейин канча курулуштар бар. Биз мисалы куруп баштайбыз жакта Сумгородок деп коет бизде. Ал жакка чейин мелкомбинат бар, андан бийик. Эң бийик мелкомбинат бар. Андан ар жагына чейин жетип атпайбылар. О, прям 5-мектепке чейин. Амурда курулуп эле келген да. Азыр эми өнүгүш үчүн эми ушу биз өзүбүз мынтип неме кылып салымыбызды кошойлу деп атсак. Бул азыр эң эле жаңы деген дом биздин жаш менен барабар. Бул эң эскилери мына кече бирөөлөр менен жолуктук 38-жылкы үй экен. Үйлөрү бүт эле трещина кеткен, фундаменти жок. Ал мисалы любой убакыт Алла сактасын, жер түрү болушу мүмкүн, ар түрдүү бир неме курдалдыр болушу мүмкүн. Ошолордун бардыгын жаңыраш керек. Эми өнүгүү деген ушундай да. Анан бул боюнча эле тура берсек, жок эле бир аэропорт отуруп эле Жалал Абад шаарынын баарын ээлеп туруп алса, анда кандай болот? Бул маселе мына дача суудан кийин чыккан маселе бул. Ошондон кийин положение кабыл алып эле ошол боюнча токтотуп коюп атат. Ага чейин жок. Ошону таптакыр курулуш курууга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес деп чыгып атат да азыр. Ошону мен айтып кетем. Бизге аэропорттун кереги жок мисалы.
аэропортто сыртка чыгарсың. Бул кааласа учуп атат, кааласа учпай атат, кааласа жаап коет, кааласа ачып коет. Мындай аэропорттун кереги барбы? Азыр билет алган чакта дагы самолет уканбай калып атат, баары оштон учуп атышат. Ошко алып кетсин, болбосо башка жака жылдырсын. Ушунча жерлер көп го. Ошол жака жылдырып берсе, ошондо биздин шаар өнүгө баштайт да. Азыр бүт 68-70%ге ушул аэропорт тоскоолдук жаратып жатат. Бул маселе айтып атам, 92-жылдан бери маселе козголуп келет, эч ким буну карабай атат. Эми бир акционер коом үчүн ушунча ишкерлер токтоп калбаш керек да. Эл да токтоп калбаш керек, эл да жашаш керек. Баары эле сөзсүз чыштап коюп Россияга кетиш керек эмес да, ушул жерде иштеш керек да. Эми ал жерде иштесе көп болсо бир 40-50 адам иштейт. Аябай көп болсо. Акыркы убактарда бир 4-5 эле кишини көрүп атам. Андан ашыгын көрө элекмин. Ошон үчүн бизге мамлекеттен сураганчыбыз ушу аэропортту башка жака жылдырып берсин. Даже керек болсо ага дагы инвестор таап беребиз. Салам, курам, навигациясы менен куруп берем деген кишилер бар. Ошону алып келип байлап беребиз. Башка жака курдурсун. Өкмөт гражданский авиацияга берди, карап чыккыла деп. Гражданский авиация кароо табыз деген эле жооп берди да. Эми булар кароо табыз дегенден кийин булар билиш керек да, муну тезирээк чечиш керек. Бул жерде канча 100 деген адам иштеп атат. Мисалы биздин эле фирмада 80ден канча адам иштейт. Буларга 20 000 деген айлык бергенде эң азыраак 1 миллион 600 000 биз айына эле айлык берип атабыз. Шаарга салык төлөп атабыз. Бул тезирээк, тез ойлонуп, тез кыла турган иш да. Канча убакыт болуп калды ошол айрылган? Так, бир 3-4 ай болуп калды. 3-4 ай. Кыло табыз деген гана жооп. Кылоо табыз деген гана жооп. Анан дагы Жалал шаарынын тургундар болгон үчүн, бул жерде бизди көпчүлүк тааныган үчүн биз эң биринчи кылган кадамыбыз бул ал үйдүн качествосуна болду. Анткени бул жеке бизнесте деле бул бренд деген түшүнүк бар да. Эгерде биз үйүбүздү канчалык жакшынакай, канчалык сапаттуу курсак, биздин 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чү үй сатылат да. Ошондуктан биздин кылган аракеттерибиз бул алыскы, мындай айтканда, кадамдар перспектива менен кылып атабыз. Эптеп эле бир үйдү сатып кетип калыш керек эмес. Бир үй курулгандан кийин анын элдер жашап, сапатын көрүп, мындай айтканда, сулуулугун көрүп, 2-чү, 3-чү сатылыш керек. Ошондуктан эң биринчи акцент бул на качество.